İşler жақсы эле байке? Также автомашина. Кара-Балта шаарына жакын жерде 3 унаа сүзүшкөн. Чүй облусунун Жайыл районунда Кара-Балта шаарына жакын жерде 12 ноябрда 3 унаа катышкан жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу 13 ноябрда Чүй облусунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы билдирди. Маалыматка караганда Бишкек Ош трассасынын 68-чакырымда Сосновка Жунда заводунан кийин Honda Stream үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу түндүк тарапка бара жатып, каршы тилкеде келе жаткан Subaru Outback унаасы менен кагылышкан. Соккунун күчүнөн Subaru карама-каршы тилкеге ыргып кетип, түштүк багытына кетип бара жаткан Hyundai Sonata унаасы менен сүзүшкөн. Кырсыктын кесепетинен 5 адам жабыркап ооруканага жеткирилген. Булак серепкежи. Кызыктуу ууру Караколдо кармалды. Ал бир эле техника дүкөнүнөн 30 жолу уурдап жүргөн. Каракол шаарында бир эле мобилдик техника дүкөнүнөн уурулук жасап келген жаран кармалды. Бул тууралуу Ысык Көл облусунун Ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. 2025 жылдын 6 августунда мобилдик телефон саткан дүкөндүн ээси милицияга кайрылган. Ал 18 июлда дүкөндөн 2 Redmi Note 14 жана 1 Note 14 Pro моделиндеги телефон, алардын коробкалары уурдалганын билдирген. Кыргыз Республикасы урлук беренеси менен кылмыш иши козголгон. Кылмыш иликтөөчүлөр шектөөнүн жеке маалыматын аныктап кырмашкан. Ал жергиликтүү тургун 34 жаштагы жаран болуп чыкты. Ал дагы ошол эле дүкөндө жасалган 29 кражаны мойнуна алган. Кылмыш иши сотко жөнөтүлгөн. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Расул кызы күйөрмандарынын талонунда кала жаздады. Депутатка талапкер болсо өтүп кетмек окшойт. Ырчы Айгерим Расул кызы күйөрмандарынын курчосунда калды. Баракчасында бөлүшкөн видеосунда ар бир күйөрман сүрөткө түшүүгө аракет кылганын көрүүгө болот. Баракчасында 6 миллиондон ашык катталуучусу бар Айгерим өлкөдөгү эң популярдуу ырчылардын бири. Бишкекте автобус менен Kia Carnival кагышты. Бүгүн 13 ноябрда Бишкек шаарында жүргүнчүлөр ташыган автобус менен Kia Carnival үлгүсүндөгү унаа кагышкан. Бул тууралуу Кактуска окуяга күбө болгон окурман билдирди. Кырсык Ахунбаева, Табалдыева көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Учурда жол кырсыгынын себептери такталып, окуя катышуучулары кайгылуу кызматкерлеринин күтүп жатышат. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, балам ушинтип баса албай калган. Башынан 3 жолу операция болуп, азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен уулум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам. Балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт. Ошо баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошо балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден сурандарым
кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт. Ушу токко жатат. Буга чейин 3 жолу операция болгон. Мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз. Баарыңыздардан Аллах таалам разы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам кичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45,000 каражаты керек болгондуктан бизден андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар, Аллах таалам разы болсун баарыңыздардан. Ушу баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Мбанк кымбат деп чыгат. Аяк 3197. Ошол эле номерде оденги Эдин салам дегендерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык ал дагы өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам разы болсун, жардамыңыздарга чоң рахмат. Бул жогорку кеңеште ошол депутаттыкта, ошол мандатта бир даамдуу, бир ширин, бир кымбат бир нерсе барбы? Силер аны бизге айтпай жашырып жүрөт окшойсуңар. Биз билбейт окшойбуз. Себеби бир эле жолу депутат болуп алган адам кайра депутат болгусу келе берет экен. Өзү болбой калса аялын, өзү болбой калса инисин же баласын ушул депутат кылгысы келе берет экен да. Мисалы мына киши Нурбаев Жалалдин Паязидинович деп. Мурда айыл өкмөт эле депутат болгон. Мынау шайлоодо борбордук шайлоо комиссиясы сенин соттуулугуң бар экен, мурда наркотик ташып жүргөн экенсиң деп бул кишини каттабай койду. Каттабай койсо бул киши дароо алып келип туруп мына Нурбаев Мирлан Паязидинович деген бир тууган инисин каттоого аракет кылыптыр. Бирок муну дагы каттатпай коюптур, себеби бул диний ишмердүүлүк менен алектенет. То есть бул баягы араб өлкөлөрүнөн келген демөөрчүлүк акчалар бар, фонддор бар, мисалы Ас-Сафа деген сыяктуу. Анан бул ошол фонддун ошол Аравандагы өкүлү катары, жетекчиси катары ошол Араванга бирдемелерди салып жүргөн. Жанагы Гангирбашпы деген сөз ушуларга карата айтылган негизи. Себеби жанагы чыкпаган эле сууну чыкты кылып, шестернага сууну толтуруп алып, арабтардын көзүн оюп, сууну ошол жерден баягы толтурулган сууну чыгарып, сүрөткө түшүп, видеого түшүп, лентаны кестирип жөнөтүлгөн кишилер мына ушулар өзү. Анан эми булар ошол арабтардын акчасынан тапкан кадырын пайдаланып, булар жогорку кеңешке бармакчы болгон экен. Каттабай коюптур, туура кылыптыр. Бирок мен дагы эле түшүнбөгөнүм ушул. Ал жакта эмне бар анчалык ширин? Эмне бар бул? Өзүңдү каттабай койдубу болду да эми? Жок, өзүн каттабай койсо бир тууган инисин ушул жетелеп келип алып келип, аны да каттаганга аракет кылышыптыр. Эмне бар айткылачы? Эмне жашырганыңар?